Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр. Бүгүн bir өзгөчө кулун келип сатууга туугандар. Азыр ушу кулунду көрсөтүп беребиз. Эмнеге өзгөчө десеңер, бул тай туугандар баягы хадисте айтылгандай 3 бутак, качказы, анан мурдун учундагы эринде дагы бар экен ак. Мына туягы актары 3 бутак, аркаңкы 2 буту, алдыңкы 1 буту. Кечки кулун экен туугандар. Жаныбар. Өңү да кара экен, болгону кулун арык, анан кенже кулун экен. Азыр тиштерин да көрсөтүп беребиз. Тишин билгендер кенже кулунун тишин түшүнөт. Азыр ачып көрсөтөлү. Андан кийин дагы тайды көрсөтүп беребиз. Ден соолугун, буту колдорун сурайбыз. Карма. Капталын көрсөт. Ой, карма. Тарар. Көрдүңөр туугандар, жаңы чыккан. Кечки кулун экен. Пародаза келсе кыргыз эле жылкы туугандар. Өз үстүнө эле кыргыз жылкылар. Үчү башы буту колдорунун тазалыктары жакшы экен. Буттарында шишиктери жок экен. Таза 4 туягы тең, тай болгону арык экен. Баштары келишкен жаныбар. Кара кашка көрдүңүздөр, мындай үчөлөрү аябай жакшы экен. Кенже кулун эле болгону болбосо, үйгө буларды мындай бала чакага энчи кылып үйдө кармаганга жакшы экен. Кулун Аксы районунда турат туугандар. Биз номерлерин жазабыз, номерлерге байланышып, азыр базында сурап берели. Бу базын айт, базы канча? Базы 65 миң. Кеми бар бу? 65 миң экен туугандар. Кеми бар экен. Сурайсыңар. Кемин сурайсыңар. Башы дагы өзүнө жарашыктуу. Буйруза жакшылап караса кулун өзөт туугандар. Кенже кулун баягы кулун жүндөрү дагы баягы апсайып канча жүдөп туруптур. Муну багып койсоң, мындай тайларды табыш кыйын, билесиңер туугандар өзүңөр. Хадисте айтылгандай 3 бутак, качказы, мурдунун учундагы деген негизи ар дайым жолго бербейт. Дарегин айтып кеттик, баазын айттык. Номерлерин калтырабыз, кимге туура келсе, баазы көңүлүнө туура келсе чалып сурайсыңар туугандар. Кемин бар деди, 65 миң кеми бар. Ушу кенже кулун болду бүгүн сатууда.